Салам достор, китеп менен иштөө боюнча бир аз дагы мисал келтирейин. 11-беттемне. Бул жерде кеп антонимдик байланыштар жөнүндө болуп атат. Ошон үчүн мен бул антонимдер менен иштөөнү көрсөтөйүн. Буга чейин бир аз иштеп келип, мындай шаблон түзүп алгам, ошо шаблонду эле колдонуп кете берем да. Мындай кылам. Муну көчүрүп алдым. Көчүрдүм, берге койдум. Анан алып туруп форматтап баштайм. Өзүнүн сабына, бул өзүнүн сабына кетти. Анан муну алып туруп берден алып бияка көчүрдүм. Анан берге мындай суроону бердим. Бул жана суроо жагы болду. Эми жоопту жазаш үчүн мындай кылып атам да. Алдым, көчүрүп Google Translate'ке бардым. Анан мындай кээде күмөн санайм да. Муну эгерде суроо жооп биле турган болсом, түшүнүктүү болсун мен үчүн. Анда Google Translate ChatGPT'ге барбай эле мындай эле иштеп атам. Alive dead, тирүү өлүк, Анан fat, semiz, арык, thin дейли, макул, beautiful, кооз, elegant, боло берет дейли. Old age, карылуу, алдуу дейт. Жок, мына туура эмес. Карылуу деген кээде түшүнбөсөк, могу эл сөздүккө киребиз. Муну карылуу деген күчтүү деп түшүнүп атам да, мүмкүн мен адашып аткандыр. Карылуу деген бул сильный, ошо өзү балбан карылуу. Ошондо бул strong, алдуу деле ошо strong болуп калат. Ошондо strong деген very strong деп коелучу азырынча. Бул айырмасы деле жок. Бул бияка alive deadке туура келбейт экен, могу тирүү өлүккө туура келбейт экенин билип атабыз. Ошон үчүн буга көп көңүл бурбай эле. Бери кичине оңдоп эле кетерим. Strong дейм. Жалгыз, бирдиктүү. Single, united. Эми ушуну алдым. Муну ChatGPT'ге келтирип эле айтам. Эмне кылат экен? Ошойдон берип койдум. Бул болсо, мондай паттерн көрүп алып, үлгүнү көрүп алып, эки бири-бирине каршы келген абалды көрсөтүп атат. Анан могу варианттарды карап чыгып атам дейт. Ошол паттерн карап туруп, D single united ошо туура келет дейт да, D'сы туура келет дейт. Эми кыргызча талкуулап көрөлүм. Мындай жалгыз, бирдиктүү дейт. Жалгыз, тирүү, бирдиктүү, өлүк. Semiz, арык. Semiz, арык. Антонимби? Антоним. Кооз, жарашыктуу антоним эмес, карылуу, алдуу антоним эмес, булар синонимдер болот могу экөө. Бул ошентип таптыбы? Does not fit the pattern because beautiful, elegant are not opposing, туура. Strong, very strong, not opposing, туура түшүндү. Fits the pattern because fat represents this state and thin represents its opposite state. Бул да абалды көрсөтүп атат. Анан single united дагы абалды көрсөтүп атат. Бирок мен оюмча жалгыз менен бириккен деген бул толук антонимдер болбой калышы мүмкүн. Кээ бир контексттерде антоним болбой да калышы мүмкүн деп ойлоп атам да. Бирок могу арык менен семиз менен арык антоним, анан адамдын же болбосо бир кандай бир жандыктын абалын сыпаттап атат. Ошон үчүн менин оюмча ушул эки варианттын, ушул А варианты туура окшойт. Аны эми жазып чыгайын деп. Бул кээде адашат, буга толугу менен ишенбеш керек. Бул Д деп атат. Эми так эле ошону эмеден сурап көрөйүн. GPT 4төн сурап көрөйүн. Жаңысын ачайын. GPT 4тү алып туруп. Не дейт экен бул? Strong, not antonyms. These are antonyms. Бул дагы төртүнчүсү акылдуураак экен. ChatGPT 4 акылдуураак болуп, ал могу А вариант туура деп атат да. Бул экөө this could be considered antonyms in certain contexts. Кээ бир контексттерде антоним катары
эсептелиши мүмкүн, бирок жалгыз деген көбүнчө бир адамдын абалын, ал эми United деген бир коллективдик абал деп айтып атат дейт да. Ошондо бул жалгыз нерсенин абалын айтып атабы, сүрөттөп атабы, демек ошон үчүн ошол булга туура келет деп мен болжолдогондой эле ошо А варианты туура болуп атат. Эми бул суроону мындай талдагандын шаблонун алып келейин. Жоопту тескерисинче жоопту талдап мындай кылабыз. Бүлгүдө берилген тирүү жана өлүк сөздөрү бири-бирине карама-каршы келген арифметикалык эмес булар. Бул жерде бири-бирине карата толук антонимдер деп жазгам, ошону көчүрүп алайын. Бири-бирине карата толук антонимдер. Аларга окшоп толук антонимдерди аларга окшош толук антонимдерди издеп тапканга аракет кылалы. А вариантындагы семиз жана арык сөздөрү толук антонимдер. Демек жана алар кандайдыр бир жандыктын жандыктын абалын сыпаттап жатат. Ушул вариант туура келиши мүмкүн, бирок калган вариант туура жооп бериш үчүн варианттардын баарын карап чыгалы. Б вариантындагы кос жана жараштуу сөздөрү дагы бири-бирине карата толук антонимдер. Жок, бул жерде антоним эмес. Сөздөрү бири-бири антонимдер эмес деп ойлойм. Антонимдер эмес. Вариантта пи карылуу алду. Вариантындагы сөзмө карылуу жана жубу болсо бири-бирине карата антоним эмес, синонимдер. Ал эми Г вариантындагы бул жалгыз вариантында жалгыз жана бирдиктүү сөздөрү болсо бири-бирине карата кээ бир контексттерде антонимдер болушу мүмкүн. Бирок алар бир жандыктын же заттын индивидуалдык абалын чагылдырган жок. Алардын деп ойлогом. Экинчи сөз. Бирок жуптагы экинчи сөз бир жандыктын же заттын индивидуалдык абалын чагылдырган жок. Ошондо үлгүгө эки вариант туура келип жатат. Жок. Ошондо үлгүгө бир вариант туура келип жатат. А семиз арык. Бул булардын баарын жазбай эле койсок болот. Семиз. Ошондо үлгүгө
деп мындай айтып койсок болот. Ошондо үлгүгө бир вариант туура келип жатат. Мына ошентип туура жооп деп мындай корутунду кылып коелук. Ошентип туура жооп төмөнкү болду. Semiz арык. Мында тырмакча албаптырмын, тырмакча мында албай эле коеюн. Эми ушуну алып барып чаптап койсок болот муну жана prompt деген жагына, болбосо completion жагына барып чаптап коебуз. Мына ушундай лайфхактар бар.